шордуулар ыйлап. Баткендиктер силер айтпадыңар, айта албайт. Анткени биздин баткендиктер 2 жолу согуш көрдү. Ал чечекей балдарынан ушундай güzel мазардай жасалган үйлөрүнөн ажыратып, башыңардан согуш өтпөгөндөр сүйлөй бересиңер абнеси деп. Кандай чечим болсо дагы кабыл алып белек, ал ратификация бар, алы дагы алып келебиз деп, ачык беребиз деп жатат. Мен ойлойм, ошол ачык бергенде ушул боздогон элдердин жергиликтүү ошол жердеги аксакалдардын пикирин эске алыңыздар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Бул жер бермек, жан бермек дейт. Жер үчүн, бир чарчы жер үчүн баатыр болгон адамдарыбыз. Манастар өзүнүн бүргө баатырларды коюп, ушундай кандай азаптар менен элин жерин коргоп келген. Мына Курманжандатка энебиз баласыны жанын садага кылып кыргыздарды сактап, Кыргызстан 1 чарчы метр жерин бербей келген. Урматтуу эки иним, падышабыз Садырнур Кожоевич, УКМК жетекчиси Камчыр Кыдышевич бардык жерде эле биз уттук дей бербегиле. Биз утулуп эле жатабыз. Утулсак дагы ошол коркуп бардык нерсени кой, дагы согуш болбосун, дагы кайрадан ошол согушу туттанбасын деп ичтери кан өтүп отурат. Өздөрү чыга албайт экен. Биз коркобуз дейт. Мен ошолордун аманат сөзүн айтып жатам. Ошонун үчүн кандай жоопко тартылганга даярмын. Себеби элдин биз канча жолу ошо чек ара коомунда да жүрдүк. Атамбаевдин зулумдук бийлигинде дагы биз ошончо канча тепки жесек дагы, канча азап чексек дагы биз бул боюнча канча жолу жоопко тартылганбыз. Ошондойдо да чек ара коомунун балдары менен биз жүрүп, чек ара коомундагы балдардын сунуштарын бир дагы эске албадыңыздар. Алар дрон менен тартып бардык стратегиялык объектилерди, эң маанилүү участоктарды далилдеп көрсөтүп, ал тургай 21-жылкы кече күнү Жалалдин Мамытбеков деген чек ара коомунун жетекчиси айтып чыкты. Ушунчалык ошолордун баалуу сунуштарын эмне үчүн эске албадыңыздар? Бул бардык нерсе өтөр кетер нерсе. Мени өкүндүргөнү ошондой бир баалуу мамлекет үчүн жан күйдүрүп жаткан билимдүү балдар, өтө билими каныккан ушунчалык мыкты балдардын сунушун бир дагы эске албапсыздар. Мен эгерде жөнөкөй эле бир катардагы бирөө болгонунда мен мынчалык менин ичим ачышпайт эле. Кече күнү таң аткыча мен бул жакта кыжалат болуп, тияктан ошол элдердин телефон чалуусу кече күнкү ыйлап боздоп мына жерде бир ушул жакта ошо суу башы Карабактын жашоочусу чыгып, өзүң айтпайсыңбы десем, айта албайм, бүт туугандарым айта албайт деп. Ушунчалык эле элди кордоштун эмне кереги бар? 2 жолу мейли элге ичиңер ачышпасын.